негизинен жүрөктөгү ниеттин пайда болушу инсандын акылына келе турган ой пикирге байланыштуу болот. Инсандын акылына келе турган ой пикирлердин түрлөрү булар төртөө. Биринчиси Аллах Тааладан келген ой пикирлерди аль-фикра раббания дейт. Экинчиси периштеден келе турган ой пикирди аль-илхам дейт. Үчүнчүсү напсиден келе турган ой пикирди Курандын тили менен айта турган болсок ат-тасвил дейт. Экинчиси ат-татвиъ дейт. Төртүнчүсү шайтандан келе турган ой пикирди аль-васваса дейт. Аллах Таала напсы менен шайтанга инсандын акылына арам ойлорду, жаман ой пикирлерди үйрөтүүгө уруксат берет. Бул да болсо Аллах Тааланын сыноосу болуп эсептелет. Аллах Таала менин ой пикириме кулак салабы экен, же болбосо шайтан менен напсынын ой пикирине кулак салабы экен деген максатта Аллах Таала пендесини сынап турат.